Бүгін бізде қонақта юстициянын генерал-майору Қуатбек ағай Қожаналиев. Салам алейкум, Қуат ағай. Алейкум салам. Сіз ажыға барып келгенсіз? 2008 жылы. 2008 жылы. Қуат ажы десем боло береби? Эми бир Алла билет да. Ажылыгыбыз Жок, өзүңүзгө кандай? Қуат ажы десем болобу, болбойбу? Кандай ыңгай болсо ошондой айта бериңиз. Кыргыздарда ажыке деген жакшы сөз бар. Мен мисалы башка элдерде мынчалык уккулуктуу чыкпайт да ажыке деген. Кыргыздардын ажыке деген аябай ушу бир титул деле эмес, бул бир сан деле эмес, адамдык даража деле эмес да. Бирок ажыке дегени кандайдыр бир айтып аткан адамга да жагымдуу айтыла турган сөз. Туура. Ажыке, Рамазаныңыз кут болсун. Бирге болсун. Бүгүн Аллах насип эткен экен экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Бизге берилген убакытта билет, мен сизден көп нерсени уккум келет. Сиз адам укугу талаасында мeenет кылып келесиз. Балким ушул маселе боюнча да өзүңүз бир аз жабыркаган да учурларыңыз болду. Чыркырап чындыкты айтам деп, кээ бир маселелерде түзүгүлө чайналгандай болдуңуз, ажыке. Кайсы күч сизди мына ушул сыноолордон алып чыгып атты? Эгерде башынан баштасак, менин бабаларымдын бири Сейит Ажы болгон. Ошо байыркы падышалык Орусияда 1908 жылы ажылыкка сапар жөө артып, ошондо Кожоналы чоң атамдын иниси Сапарбек төрөлүптүр, ошонун атын Сапарбек койгон экен. Сапарда. Сапарда. Ошого барып келгенден ал Сейит Ажы деп бизди айылда, арчалда ажы тукуму деп койгондагы сөздөр бар. Ал эми менин ошо динге, иманга келүүнүн бирден бир себеби, мен ойлоп атам, ошо бабамдын ошо батасы болуш керек. Мен муну Арафат тоосунда туруп 2008 туура 100 жыл өткөндөн кийин барып атпаймынбы? 1908 жылы, 2008 жылы. Анан ошондо турганда бир жигит ушундай узак бир дуа кылды. Ошондо өзүм байкабай калыптырмын. Ушунчалык көңүлгө бир кирген бир кандайдыр бир муң пайда болду. Ошондо жаш агып кетти. Өзүм да байкабай калыптырмын. Ошондо ойлодум мен, кандай ушу жерлерде, ошо ыйык Арафат тоосунда менин бабам келип, ушу мага да бата кылган болуш керек. Ошон үчүн мага насип этти. Кылган сөзсүз. Мен ойлоп атам да, ошо кылган үчүн мен ошояктуу болдум. Анан өзүм чынында айтканда эми атам офицер болчу, коммунист болчу, ал доордо, совет доорунда ушундай болуп калган. Бирок ушу бала кезден эле бир кызыктай суроолор башка келчү да. Бу адам баласы өлгөндө эмне болот? Эмне үчүн ушу өлүм жөнүндө келгенин билбейм. Анткени бир хадис бар эмеспи? Көбүрөөк өлүм жөнүндө ойлогула. Бу дүйнөнүн жыргалчылыгын жокко чыгара турган нерсе депчи. Ошо бала кезде ойлонуп жүрчүмүн да, кийин чоңоюп жүрүп, бир топ китептерди окудум да. Тергөөчү болуп жүргөндө бир жолу Токмокко барып калдым. Токмокко барып калып, анан кийин баягы дааратканага кирсем, башкача экен да, бөтөлкөлөрдү көрүп калып, анан терекчиден сурадым, эмне десем, бул даарат алганга бир неме деп. Ошондо бир орус жигит котормочу Курандын котормосун берди биринчи мага. Крачковскийдин котормосун берди. Ошондон улам меники башталды. Тергөөчү кезимде ага чейин мен ойлончумун, бирок баягы научный коммунизм, атеизм дегенди бар болчу. Ошолордун баарын окуп чыкканбыз да биз. Биз негизи совет доорунун продуктусу болобуз. Бирок ошондой суроолор баягы хадисте айтылгандай, Алла Таалам жетелейм деген адамды жетелейт экен. Бирөөнүн көңүлүнө салып коет экен. Ошону менен жүрүп, баягы Имам Газалинин баягы өзүнүн баласына жазган бир катында бар эмеспи? Письма ученику дегенде. 3 түр адам бар болот дейт. Бирөөлөр канчалык айтсаң да түшүнбөйт, анткени деңгээли болгон ошо. Бирөөлөр баягы өзүнүн айтканынан бербейт, анан жөн кой дейт, анын жүрөгү дат баскан дейт. Анан бирөөлөр бар дейт, ушу ойгон элек, ага акырын салып койсоң бир сөздү, зейиндүү адамдарды айтат да, андан аркысын өзү алып кетет. Ошондой немелер мен көп жолуктум, көп асыл адамдар менен, аксакалдар менен, бирден бир түрткүнчү болгон, ушу иманга келтирген Таласта бир такыба адам бар, ажыке Сатылган ажы деген бар.
ошо киши мени намазды үйрөткөн ошо киши болду. А бу жерде Кыргызстанда биздин Арчалда Нурмамат деген ажыбыз бар, Мусаев. Ошо иним ошо мени намазды бу жерден окуганга үйрөткөнгө бир топ салымы көп да. Сиз дуа жөнүндө айтып атсаңыз, бир сөз эсиме келет. Куат аке, мен ушуну айтып жүрөм дайым, ажеке. Мунугу Кыргызстан өзү бир топудай болгон өлкө. Элде эле мындай дүйнөлүк масштабты карасаңыз, бир айылдай эле да Кыргыз. Бир айылдай эле элбиз өзү. Андан деле чоң эмеспиз. Бирок бизге ошончолук чоң сыноолор келди акыркы 25 жыл ичинде. Ошо четтен келбеген экспансиянын бардыгы келди го. Тукум курут долбоорлор келди. Проекттердин кандай гана түрү келбеди. Мейли медицинада болбосун, мейли динде болбосун, мейли саясатта болбосун, эмне гана сыноолор келбейт да. Биз такыр эл катары тентип кетишибиз керек эле. Негизичи бир эле айыл элбиз. Бирок ошого карабай кайра күчтөнүп. Кадырга эсиңизде мындан 10-15 жыл мурда биз түштөн кийин көчөгө чыксак, мастардын үстүнөн аттап басып жүрүбүз. Эмне гана көрүнүштөр өтпөдү да, ошого карабай бүгүн кайрадан эл жумуру болуп, мындай кайрадан дини менен азыр мечиттерге кирсеңиз бүт жаштар тарабих намазында турат. 5 убакыт намазда жаштарды караңыз, бүт бардыгы. Азыр эми ушул дини кырдаалды чукулап, ушинтип бир радикалдаштырып, ушинтип бир жаңжал чыгарууга отун калайт, баары бир баш бербей эле бирдиктүү кетип атат. Мен ойлойм, ошо аталарыбыздын дуасы ушул депчи. Ошо Кыргызга кылган дуасы деп. Мен да Арафатта турганда байкадым да, журналистмин. 5-6 жыл барып, катары менен ушул нерсени байкадым. Балким 1 жыл ушундай, балким 2 жыл ушундай. Жок, бул мындай бир система катары байкадым да, кубулуш катары. Кыргыздар биринчи кезекте мамлекетине дуа кылат экен, Куатыке. Бийлигине дуа кылат экен. Кудайым ушу бийликке инсап бере көр, иман бере көр деп. Адилеттүүлүк бере көр. Адилеттүүлүк. Анан аягында ушу көз жашы ушундай чукулдап калган, анан үй бүлөсүнө, анан уулдарына, кыздарына дуа кылат экен. Мен айтам, мына ошол дуалардын эсесинде биз ушул бекем турабыз го деп. Ушу азыр сиз айтсаңыз оюм келип атат да ушу. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.